Кыскача тарыхы жөнүндө маалымат берип кетсем, биринчи жолу 1988 жылы Омон болуп түзүлгөн. Союз убагында милициянын өзгөчө даярдалган отряды болуп, кыргызча айтканда отряд милиция особого назначения болуп 1988 жылы түзүлүп, ошол жылы эле Баткен областындагы мына кыргыз-тажиктин ортосундагы мына суу талаш болуп, ошого өзүнүн биринчи жолу күжүрмөнүн даярдыгын көргөзгөн. Андан кийин 1990 жылы Ош окуясында, Ош областында, Ош шаарында болгон мына улуттар арасындагы баягы кастык болуп мушташканда дагы ошондо Омон өзүнүн жакшы иштерин көргөзүп, элдин коопсуздугун камсыз кылган. 1992 жылы эгемендүүлүккө ээ болгонубуздан тартып, мына 92 жылы 26 февралынан тартып ОМСН болгон, отряд милиции специального назначения деп атайын даярдыктагы отряд болуп түзүлүп 92 жылы. Ошо 95 жылы Манастын 2000 жылдыгына барды. Ал жерде элдин коопсуздугун камсыз кылышып, ошондо өзгөчө белгиленип, сыйлыктарга ээ болуп келген кызматкерлер. Андан кийин 1999-2000 жылдардагы баягы Баткендеги куралдуу банданын окуялар болду го. Ошондо 99 Баткенде болду. 2000 жылы Жалал Абад областында дагы Чаткал районунда болгон куугалаңдардын бардыгына катышып, кызматкерлерибиздин көпчүлүгү ошол жерден эрдик, анан грамоталарды алып, ошол жерден каза болгондору да болуп калды да. Ошондо көптөгөн эрдик кызматтарды алып. Кандай десем, кызматкерлер бул жакта иштешет, же дагы облустарда дагы бар? Областтарда дагы бар. Канча? Негизги биздики центральный аппарат деп бул жакка эми санын айтпай эле коеюн, бул жакта калган ар бир областыбызда бар. Биздин негизги милдеттерибизди айтып коеюн. Биздин негизги милдетибиз элдин коопсуздугун камсыз кылуу, ошону менен бирге кылмыштуулукка каршы күрөшүү, кылмыштуулуктун алдын алуу жана терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү болуп эсептелет. Негизи бул кимдин демилгеси болгон? Ички иштер министрлигинин демилгеси болгон. Эгемендүүлүккө ээ болгонубуздан кийин эле иштей башташкан ооба. Мурда ОМСН болчу, кийин мына 2006 жылы СОБР болуп калды. Биздин ошо 2006 жылкы жетекчибиз Мурзаев Жамалдин Сапарович деген болгон. Ушундай дайыма кызматкерлерибиз рискте жүргөндүгүнө байланыштуу кызматка болгон мына көз карашын көтөрүү максатыда СОБР кылып койгон да. ОМСН убагында мисалы 90% сержанттар болсо, СОБР болгондон кийин 90% офицерлер болуп калды. Мисалы кызматкерлердин жумушу кандай болуп калат? 24 саат бою биякта машыгып иштешеби? Мисалы азыр байкасам жатаканаларда бул жакта экен. Кызматкерлер бул жерде 4 бөлүм бар. 3 бөлүм бир күн иштеп, 2 күн эс алат, 1 бөлүм күнүгө иштейт. Булар күнүгө окуйт. Тоодо жүрүүнүн эрежелерин окуйт. Машиналарда, унааларда кантип кармоону, ок атуучу куралдарды кантип алып жүрүүнү, кантип пайдаланууну бир жума ошондой иштер менен машыгат. Бир жума бою. Ооба, бир жума бою. Бир бөлүм дайыма даярдыкта турат. Кандай гана иш-чаралар болуп кетпесин, ыкчам чыгып кармап келгенге. Ну, наверное, стремление у меня к стрельбе и вообще к любым спортивным видам, состязания, соревнования, вообще любовь к спорту, наверное, у меня от мамы. Почему? Потому что у меня мама была в свое время в молодости спортсменка, красавица, комсомолка, хорошо стреляла. И, наверное, мне передалось от нее
первую очередь, значит, первое высшее образование у меня, я закончила КГНУ, химфак, магистратуру закончила с красным дипломом. Но все равно внутреннее мое желание, моя мечта работать в спецподразделении оказалась превыше всего. Я пришла, устроилась на работу в органы, поступила в 2005 году. И там уже я показала себя, и было принято решение меня перевести в спецподразделение СОБР, специальный отряд быстрого реагирования. Я тогда работала еще в ГУВД, первая моя работа в ГУВД города Бишкек. И потом уже перевели меня приказом министра внутренних дел в СОБР МВД КР, в отдел оперуполномоченным бойцом. Тогда еще была снайпером. Вот, показала за 2 месяца хорошие результаты. Стреляю из любого вида оружия. До сих пор действующий чемпион, призер среди силовых структур МВД КР подразделений. И до сих пор участвую по сей день в различных видах соревнованиях. Это как многоборье, стрельба, троеборье, такие как аркан-тартыш, таяк-тартыш. В рукопашном бою участвовал в Киргизии, была чемпионом. Армрестлинг. Вот. Последнее соревнование было вот в прошлом году, в сентябре, на международных играх на Иссыкуле. Я заняла 2 золота. Первый – это аркан-тартыш, и первое золото. Второе золото – это сумо. Кстати, я действующий чемпион Кыргызстана по сумо. И борьба лыж и таяк-тартыш. Это вот последнее соревнование. И вот сейчас, вот буквально через неделю, начнется у нас служебное многоборье и стрельба. С пистолета Макарова, автомат Калашникова, бег. Вот буквально через неделю начнется. В 2016 году Федерация футбола у нас Кыргызстана направила запрос, это ФИФА, головной офис, штаб-квартира ФИФА, направили запрос по Средней Азии, что необходимо, вот как гендерное равенство мужчина-женщина, им необходимы были офицеры безопасности ФИФА, женщины. И в 2016 году, в феврале, пришел этот запрос, и учебно-тренировочный центр направил мои данные, потому что там были требования, им необходима была женщина, владеющая рукопашными боями, любым видом огнестрельного оружия, работающая в экстремальных видах условиях. И мне очень приятно, что из 209 претенденток ФИФА выбрали меня, пригласили в мае месяце 2016 году. И я посетила Швейцарию, Цюрих, прошла семинар. И я единственная в Кыргызстане обладательница международного сертификата офицера безопасности ФИФА. И после этого ФИФА неоднократно приглашали меня на футбольные матчи. Я обеспечивала безопасность футбольных матчей, проведение футбольных матчей. И в 2018 году, когда в России чемпионат мира по футболу был, я там обеспечивала безопасность в Москве и в городе Калининград. Потеряла достаточно коллег. Это невозможно выразить, высказать то, что ты чувствуешь, когда буквально видишь своего товарища, своего коллегу, своего напарника, и через 15 минут он погибает. Ну, это невозможно передать словами. По сей день мы оказываем им помощь, связываемся, общаемся, созваниваемся, всегда интересуемся, как у них в семье, как дети, как они сами. Мы оказываем и моральную, и материальную поддержку. У нас как одна большая семья. Мы как-то поддерживаем друг друга. Почему? Потому что мы
практически круглые сутки вместе. Мы знаем то, что у них в семье происходит, у нас на работе что происходит. Мы все друг друга знаем, поддерживаем. Это самое главное. Самое главное — моральная поддержка. Если ты морально поддержишь своего друга, коллегу, остальное все. Ну, конечно, в наше время пожелать всем здоровья в связи с пандемией. Ну, то, что проходит, мечтайте, ваши мечты сбудутся обязательно. Хотите работать в спецподразделении, приходите. Главное — выносливость, терпение. 1992 жылы Советтік армияның қатарынан келіп, 93 жылы шул милицияның атайын дайындалған отрядына жұмысқа орналасқам. Эми ал убакта биз келгенден кийин Союз тарап кеткен. Анан тем более ага чейин армиянын катарынан келгенден кийин жумушсуздук, анан ошол жерде набор болуп атат деп ошол жака барып, проверкадан өтүп, 93 жылы ушул кызматта иштеп калган. Аябай Союз тарап элдин баары кыйналып турган убак, анан спецназда бул өтүп спецназга иштеш өтө кыйын болчу. Ал жерде проверка өтө чоң даярдык менен барбасаң, ал жерге мисалы үчүн бир эми 50 бала барса, ошонун бир 4-5 гана өтүп иштеп калчу да. Ушундай требования өтө күчтүү болгон. Ошол требованиядан өтүп, текшерүүдөн, проверкадан баарын өтүп, стажировкада жүрүп, андан кийин где-то бир 2-3 ай иштегенден кийин ошо приказ чыгарышып, анан ошол жака иштеп калгам. Мен ошол жака сержант болуп келип, майор звания менен азыркы күндө ошол пенсиядамын. Чыны патриот жигиттер иштейт биринчиден. Мамлекетти сүйгөн, экинчиден бул жерде өтө даярдык күчтүү. Ошолор мага жагат. Основном ал жерге подготовленный балдар барат. Спортсмендер, бардык жагынан чыдамкай, мамлекетти сүйгөн, чыныгы патриот гана балдар иштей алат да. Ошон үчүн мамлекетти ошол убакта кыйынчылыгы, ошонун баарын көрүп туруп, анан өзүмө да бул кызмат жакчу. Как спортсмен катары ошол жакта иштеп калдым да. Ал убакта рубльдан сомго алмашып, бир мен азыр эсимде биринчи айлык бир 40 сом, 45 сом. Андан кийин эми кичинеден көтөрүлүп, анан көп өтпөй эле мына Баткен согушу башталып кетти. Ал жака бардык. Эми ошол убакта айлыгыбыз бир 800 сомго чыгып калган да, 700-800 сом. Күнү түнү жүрүп, эми өзүңүздөр билесиздер да. Ошол жакта жүрдүк, 2 жыл жүрдүм. Эми ал убакта күнүгө суткасына 50 сом төлөчү. Эми командировочный деп айтканда кыскача. Жаңы үйлөнгөнбүз, келсең, баягы квартирада жашайсың, үй бүлөң карыз болуп калган уже. Ал убакта мындай азыркыдай эми заман эмес болчу, вообще башкача болчу. Жаңы элдер соода дегенди түшүнүп, жаңы кичинекей комоктор ачылып, ошолордон баягындай карыз калып, ошондой күндөр өткөн да. Ошол анан бул спецназ менен кийин академия МБДга тапшырып, направление берип, ошол жака өттүм. Анан өткөндөн кийин старший инспектор, боевой подготовка боюнча инспектор болдум. Андан 3 жыл иштедим, андан кийин зам командир рота болдум. Ал убакта 100дөн ашык балалар болчу, 120 болгон, 2 рота бар эле, 1 взвод. Кийин зам командир рота болдум. Дагы бир 2 жыл иштегенден командир рота болдум. Андан кийин бир 9-10 жыл командир рота болуп ошолорда иштедим. 2007 жылдары
собур болду. Мына бир мен айта кетчү нерсем эмне? Ошо кийин пенсияга чыккандан кийин бирок иштеп жүргөндө деле баягы ар бир жумушта бар, отчет бермей деген бар. Ошолорду баягы биз жазып, справка толтуруп. Мисалы, ротада 40 бала болсо, бир жылда 17-18 bir 40%ке чейин алмашуу болчу да. Ал убакта ал жерге чыдап иштеш кыйын өтө эле. Зарплатаңа ошол тамагың да ошол жерде bir сутка иштейсиң, bir сутка бош. Эми работа ал жерде нормирован эмес да. Түндө мисалы үчүн тревога болот, алып кетет. Bir жумага кетип калышы мүмкүн, 10 күнгө, 1 айга. Азыркыдай телефон деген, связь деген ал кезде жок болчу. Болду, командировкага кетти деп коет. Эми үйдөгүлөр сурап калса. Анан бул жакта, тигил жакта жүрөм деген ал жерде мындай келип даже үй бүлөңө деле айтпайсың. Анан мен ошо мындай кадр боюнча айтып кетсем, ошол командировкада иштеп жүргөндө жакшы балдар келчү, чыдап, анан даярдыктан өткөндөн кийин көбү ар кайсы жумуштарга кетип калчу. Кийин частный фирмалар ачыла баштады. Көбү телохранитель болуп кетти. Көбү Россияга кетти, тигил жакка кетти. Бүт эми даярдыктан өткөн балдардын баары кетет да. Анан ошондон биз сүйлөшүп, ошондо биз эки командир рота, командир отряд, ал убакта министр Суталинов болгон Мурат. Ошол кишиге кайрылып, балдарды кармаш керек деген идея болду. Потому что бүт даяр балдарды подготовка өткөндөн кийин ал жерде контракт эчтеке болгон эмес. Бекер эле. Просто кетип даярдыктан өткөндөн кийин ар кайсы жумушка бардык жеке ала берет да. Менеттин баары текке кетет. Ал жерде бир боец тарбиялаш үчүн, даярдаш үчүн жок дегенде бир 2 жыл, 3 жыл убакыт керек да. 2 жыл жок дегенде что бардык жагын үйрөтүш үчүн. Андан уже ал мамлекетке уже кызмат өтөш керек. Ошол жерден күнү-түнү даярдап, даяр болгон балдар жумуштап кете берип. Ошондон анан ушул 2007-жылы собурду түзгөнбүз. Ошо собурдун түзүлүшүнүн бирден бир маселеси ошо балдарды кармаш үчүн эмне? Ал жерде баягындай офицерский должностторду көбүрөөк ачып, балдарга хотя звание берип, ошо жакшы балдарды ошол жумушка алып калуу болгон да биздин эң биринчи максат. Анан ошол Суталинов жардам берип, ошо собур ачып, ошол отделдерге 7-8 офицерский должностторду берип, ал жерде окуган болсо дагы, окуп, справкасы болсо дагы хотя иштеп калсын деп эле кармап, ушундай нерселерге барганбыз да. Анан антпесең мындай ар бир келип кете бергенде өтө чоң жоготуу болот. Экинчиден биздин канчалаган күнү-түнү кылган эмгегибиз жөн эле текке кетет да. Баягы центр подготовка болуп эле даярданып туруп, балдар кете берет да. Ошол анан эми Кыргызстанда канча оор нерселер өттү, канча кыйынчылыктар болду. Бул спецназ бардык жерге катышкан да. Ошон үчүн дагы деле болсо даярдыкка туруш керек. Бирден бир аман калыштын себеби бул даярдык. Ошон үчүн ар бир боец, ар бир спецназ өзүнө даяр болуш керек. Күнү-түнү даяр болуш үчүн өтө көп подготовка керек, өтө көп даярдык керек. Ошол өткөндө да мен кайрылып кеттим. Руководстводагы бир күн иштеп, 2 күн эс алуу деген бизде болгон эмес. Даже күнүгө тренировка кылыш керек ал жерде. Бул
биринчиден өзүң аман калыш үчүн, экинчиден мамлекетти сактап калыш үчүн да. Эми жумушка кирген себебим малда жумушка киргенде ушундай кылып проверка кылат эле. 3 бала, 5 бала менен мушташтырат эле. 3 баланы урсаң, өтсөң өтөт элең, экзамен болот эле. Как положено УКПашка болчу. Ошол УКПашкадан өтсөң, анан кийин турник, бурс, анан кийин жумушка кылат эле. 100 метровка, 5 километр. Мен биринчи барганда конечно жок, мени мушташтырды. Ондо мынау Динамода бар спортзал. Ошорго проверка кылдырган 3 балам менен. Биринчи жолу менден 2 ай мурун келген балам менен мушташтырды. О мен нормально болдум. Анан кийин дагы ондон 6 айлыкка салды. Ошентип анан кийин күрөштү билесиңби деди. Күрөштүрдү. Биз кайла айдан келген балабыз да. Күч бар, пиром жок дегендей. Ошентип анан кийин экзаменге өттүк. Баягы УКПашкага түшкөн, ондо УКПашкага түшүп турган балдар 300 болот эле. Азыр УКПашкага түшсөң канча атасың? Жындайм. Анан кийин кандай? Онда бизге түшөйүн десем, сенин местоң занят дейт эле да. Мен ол малда 70-ке, 71-ге мушташат элем. 70-те көп эле да балдар. Бизге өчүрүп тийбейт эле. Анан кийин эмне кыласың? Сен мал албайсың. Ошентип жүрүп акыры анан алдым. Баягы десподан берди. Старик болду, ошол менен ошол крапойду мен этип крапойдан мурун ушунча эле да. Азыр балдар крапойаны отрядта өзүң эле көрүп атасың. Аз. Тапшырып бирөөгө барып УКПашка түшсөң түшүп кетти. Коркуп атат. Биз мушташканда билесиңби? Сен эле көрүп калдыңар. Перчатка жок. Снарядка урганда карс курс деп баштарынан мин чыгат эле. Колдон. Мына кавер ха-ха, күлкү. Ондай азыр Кудайга шүгүр бүт условия жетишип калды. Анан кийин молодец, азыр отряд тренировка кылса сыймыктанам да. Бизде Атайын операция отрядынын кызматкерлери автоунаада кылмыштуу топту кармаган бир учурду көргөнсүз байсак силер. Бул жака кантип келип калдыңыз? Келгенде шарттары кандай экен? Деги эле тартип кандай экен бул жакта? Бул жерде биринчи очурт бизде тартип, ушул жумушка өз убагында келип, өзүң үчүн тренировка кылып, ушул көптөгөн турнирлерге катышып, жана кылмыштуулук топтору менен күрөшүп. Эгерде мисалы бул тармакка да кызыккандар дагы бар да, анан кантип жумушка келсе болот бул жакка? Сиз кантип таптыңыз? Бул жактын өзүнүн нормативдери бар. Ошол нормативдерин тапшырып, бул жактан документтерин тапшырып коюп, бул жакта өзүнүн бойлору бар, зачеттору бар. Ошолорду бүт тапшырып келсе болот. Жакшы. Мындай кызыктуу бир учурлар болобу? Негизи 4 жылдан 5 жылга кетиптир иштегениңизгечи. Кандай бир кызыктуу учурлар, окуялар болгон? Биздин өзүбүздүн ар бир күнүбүз эле кызыктуу болуп эсептелет өзүбүз үчүн. Эртең менен жумушка келип, кечинде бала чаканын алдыга аман эсен барган, эң биринчи ошол да. Биздин основной жумушубуз, милдетибиз биз эми кыргыз элине ант бергенбиз. Биз основной биздин жумушубуз бул кыргыз элинин коопсуздугун карайбыз. Уюшулган кылмыштуу топ менен жана терроризм менен күрөшөбүз. Бул мына бизде Кудай буйруса 26 февраль бул юбилей, 30 жыл болот.
бул 30 жылдын ичинде биздин собурдун кызматкерлери көптөгөн мероприятияларга катышкан. Анын баарын айтып отурсак көп сөз болот. Кыскача айтканда ушу биз ушу кыргыз элинин коопсуздугун бекем карап беребиз. Кандай гана Кыргызстанда мына ыз учуулар болуп атат. Ошо ыз учууларда жанагындай экстремизм, терроризмдер угуп жүргөнсүздөр убагында болгон, качып көптөгөн жерлерде. Ошолордун баардыгына биз өзүбүз катышабыз. Биздин арабыздан да жоготуулар болот. Бул жумуш оңой жумуш эмес. Бул жумушка баягы ойлойт көбү мен барып эле иштеп кете алам деп. Жок, бул жерге иштеп кете албайт көп кызматкер. Анда элдин баары эле спецназ болуп кетпейби? Бул жерге жүрөгү таза, жана эч нерседен коркпогон балдар гана келип иштей алат. Бул жерге мындай көп кызматкер келип иштей албайт. Бул жерге көптөрү келет, бирок кетип калышат да, бир 2-3 күн ичинде кетип калат. Бул жакка чыдай албайт. Бул жактын өзүнүн ички эмелери бар, өзүнүн правилалары бар. Ошо правилаларды өтөт. Ошо мен айткандай ошо көбү иштей албайт да. Бул жерге тандалган гана балдар гана келип иштей алат. Бул кызматтын жоопкерчилиги өтө чоң, жогору. Бул оңой жумуш эмес. Бул жерден сен билип келесиң да, что сен эртеси күнү эмне болуп кетет сенден. Мисалы, эч ким гарантия бербейт да. Даяр болуш керек бардыгына. Ошон үчүн ушул кызматты биз өтөп келатабыз. Кыргыз эли үчүн, үй бүлөбүз үчүн. Биринчи, конечно, кыргыз эли үчүн. Эгер кыргыз элинде тынччылык болсо, биздин үй бүлөбүздө да тынччылык болот. Көптөгөн министрлер келип иштеген. Биздин азыркы министрибиз бизге аябай жакшы жардам берип атат. Мурда министрлер деле берген. Бирок биздин азыркы министрибиз бул мындай өзгөчө көңүл буруп атат да. Өзгөчө көңүл буруп, могу Казакстанда да көрбөдүңүздөрбү? Ушул жерде дагы бул спецподразделение, элитный подразделение барып токтотту да. Ошон үчүн бизге мына көп мындай колдоолор көрсөтүлүп атат да. Биз мисалы ыраазыбыз биздин президентке, биздин министрге.